Ички иштер министрлиги кимде-ким азык-түлүк кымбаттаганы боюнча жалган маалымат таратса жоопко тартылаарын эскерткен. Күнүнө өзгөрүп атат бааны. Бир күнгө теңеп болбойт. Өкмөткө ишенген сиз да келесиз. Өкмөткө ишенген сиз да келесиз. Калкым үчүн ырымдай там жазып дагы, кээ бир баштар ачка жатат жаздык дагы. Карынын тойгуза албай куурап жатат, кымбат болуп жеген тамак азыктары. Базар баасы асманды тиреп калды, байларыбыз байкушту жиреп калды, баасы ылдый болсо деп тамак аштын, бейбечара адамдар тилеп калды. Пенсия менен күн көрүп кемпир чалдар, жанын багат кул болуп жетим балдар, жашоосунун тардыгынан тажап кетти, жөлөк пулун жеткире албай жесир жандар. Өйдөкүлөр өркүндөйбүз өнөбүз дейт, өксүгөн эл ишене албай көрөбүз дейт, өрдөктөрдүн учканын көрсө дагы, өкүнгөнүн көргөзбөй көнөбүз дейт. Айлыгыңды айдан айга жеткизе албай, ачкалыктан билинет алдын азы, карапайым карыны тойбой жатса, кантип толсун өлкөнүн казынасы. Жеген ашын тачка түртүп тапкандары бар, жокчулуктан далай азап тарткандары бар, жүгүрүп күн түн дебей талаалап, жерди казып, балдарын баккандары бар. Майың кымбат, чайың кымбат, унуң кымбат, этиң кымбат, аның кымбат, мунуң кымбат. Дартыңа дава болгон дары кымбат, жеткизем дейт, бирок жетпейт, баары кымбат. Ачынында эл тажады бугачындап, аттиң-ай, койгулачы элди тыңдап. Элдин үнүн айтып жатам жаман көрбө, элди унутуп жүрөсүңөр жалаң өрдө. Шылтоо кылган долларыңар түшүп кетти, бирок неге? Азык-түлүк баалары дале өйдө. Кылыгыңар күндөн күнгө кыстай берип, карапайым жашоосу тарып кетти. Кымбатчылык калктын канын сороо берип, капчык түбү чаң басып калып кетти. Илгери хан эли үчүн кийик деген, өз башынан элин жерин бийик деген. Азыр так ушундай заман болду, калк менен бийлик башы бирикпеген. Калк менен бийлик башы бирикпеген. Чындык өлбөй чыркырайт, акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерге биздин бар чындыкты ыр кылып жеткизгенибиз жаккан болсо, жана бизди колдойм десеңиздер, лайк басып, комментарий жазып, биздин Patreonго катталыңыздар.